урматтуу эже карындаштарым, урматтуу энелер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асманга миражга көтөрүлүп, кайра жер жүзүнө түшкөндөн кийин аялдар тобуна карап, мен бейишти көрдүм, тозокту көрдүм, тозоктун көпчүлүк катмары аялдар экен дейт. Ал учурда эмне үчүн, кандайынча аял болуп жаралганыбызбы, аял болгонубуз үчүнбү деп андай сөздөрдү кылган эмес. Албетте кеңешип эң чоңу суроону берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Я Расулалла, эмне себептен?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки нерсени айткан экен. Биринчиден, силер каргышты көп айтасыңар, анан куфрана немат кыласыңар. Каргыш чындыгында бизде дагы кыргыздардын аялдарда кээ бирлөрдө бардын эмес, кээ бирлөрүндө бар. Каргышты өтө көп айтат да. Жадагасы жыгылып кетсе дагы өл деп, өлөй деп, болбогон нерселерге жадагасы жаны барбы, жаны жокпу, айырмасы жок, бардыгын каргап сала берет. Каргыш маселесинде кээ бирлөргө эч ким жетпейт. Каргыш боюнча китеп жазылса болот да ал. Каргыш маселесинде эч кимде жок сөздөрдү таап чыгат. Билем каяктан табат, китепте дагы жоктарында каргыштар. Ошондой күчтүү даражадагы каргыштар менен каргыштайт, аны өзүнөн башка эч ким түшүнбөйт. Бирок каргыш көтөрүлөт, бирок эсин таппаса кайра ал өзүнө келет. Каргыш ушунун нерсе. Кээ бирөөлөр баласын дагы каргап салат. Каргаган учурда мурда, мисалы, кээ бир апаларыбызды байкасак, чоң апаларыбызды балекетиңди алайын, садага болоюн деп ушинтип каргайт да. Бир жаман сөз айткан ушундай болчу да. А бүгүнкү жаш келиндер билбейм эмнени айтып атат. Ошондой экен, каргыш маселесинен сактанышыбыз керек экен. Ал эми экинчиден, куфрана немат. Эркек үчүн эң оор сөз, аялдардан келген эркек үчүн эң оор сөз: "Сага тийип, сизге тийип эмне көрдүм өзү" дейт. Арзыбаган сөз качса, кичине уруш чыгып кетсе, "Мен сенден эмне көрдүм сага тийип" дейт да. Жакшылыктын бүт дүйнөсүн кылсаң дагы, "Мен сенден эчтеке көргөн жокмун" деп тура берет. Куфрана немат кылган аялдар. Албетте эркек үчүн бул эң оор, эң жаман сөздөрдүн бири. Сулуу аял не деди? Албетте, урматтуу мекендешим, ага карата, буга карата, бүгүн сулуулугуна карап, красавица экен, башка экен деп ар нерсени айтып туруп үйлөнүшүң мүмкүн. А эгерде иманга карап туруп үйлөнбөсөң, ал башыңа бүткөн болушу мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, эт май дебеди, бирок өлбө деди. Ушундай бир хикая окуя бар ушу маселеде. Бир жигит жаңы үйлөнгөнүгө кийин 5-6 ай болгон. Базарга чыгып, продукта кылып, башка кылып, эт базарды бир көрүп коеюн, албасам дагы эт деп туруп бир кирип айланып жүрсө, кайнатасы көрүп калып: "Улум, эт албагын, май албагын, жеңил немелер дагы, продукталар дагы. Кызым тойгон, тажаган бул тамактардан" деп айтып туруп кетип калат экен. Утсузду түшүнбөгөн күйөөсү дагы ары басып, бери басып үйгө келип ойлонуп, эмне кандай деди экен деп өтө кыжылат болгон экен. Көрсө аялы кайнатасыныкка барганда, өзүнүн үйүнө барганда, эт коюлса, майлуу тамактар коюлса жебейт экен. Мен күйөөм күндө мындай эттерди алып келе берип, жедире берип, мени иширберди, семирип кеттим, башка болуп кеттим. Мындай тамактар көңүлүмө тийди, эттүү тамактар деп, баягы үйүнө барганда күйөөсү бир дагы эт алып келбейт болсо. Акчасы жок, башкасы жок, каражат жетпейт, бирок күйөөсүнүн абирин көтөрүп, авторитетин көтөрүп, башкалардын алдында эл караган жүзүн жер каратпай боштугу үчүн, башкалардын алдында абирин төгүп коюп боштугу үчүн ошондой сөздөрдү айтат экен да. Кайнатасы, кайнетесинин, кайненесинин алдында, башкалардын алдында уят кылып койбойюн деп. Албетте ушундай кыз келиндер дагы бар. Бул, урматтуу мекендешим, ошондой экен, абирди жаба билиш, күйөөсүнүн абирин жаба билиш, күйөөсү кээде ката кемчилик кылып койсо анын айыбын жаба билиш. Албетте бул абир маселесинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат го, кайсыдыр бир аял өлсө, каза болсо, көз жумса, анын артында калган күйөөсү андан ыраазы болсо, ал бейишке кирет дейт да. Анын үчүн аракет кылыш керек, такшалыш керек, мээнет кылыш керек, күйөөсүнүн кызматын кылыш керек.
агайыны бар экен. Агайыны ар дайым ынтымактуу, башкаларга үлгүлүү, башкаларга ар дайым бүт элдик сыймыктанган, кону кошунасы сыймыктанган, биз ушундай кошунабыз бар деп. Агайындар бири-бириге өтө ынтымактуу экен да, бирликтүү экен, биримдиктүү экен. Экөө тең үйлөнгөн, бала чакасы бар, экөө бир огороддо жашайт, бөлүнбөйт, башка кылбайт. Экөө бири-бириге урматтайт, биринен алып келсе дагы чогуу бөлүп жешет. Айтор өтө ынтымактуу экен. Күнөрдөн бир күн агасы мактанып, иним менен өтө жакшыбыз, ынтымактуубуз, көз тийбесин, сөз тийбесин. Ушул нерсеге биз ата-эненин тарбиясын алып калдык, жакшы тарбия алып калдык, башка сөздөрүн айтат экен. Анда аялы бул нерселерге себепчи болгон мен дагы ордум бар, мен дагы бул жерде тийген себептерим бар десе, жок, бул ата-энеден тарбияны ушундай алганбыз, биз өзгөчөбүз деп мактанып кеткен күбөс. Ортобуздан бир дагы кыл өтпөйт, биз өтө ынтымактуубуз дейт да. Аялы унчукпай туруп калат экен. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин аялы арызданышты баштайт экен. Иниңиз андай кылды, иниңиз мындай кылды, иниңиз балаңызга күн бербей койду дейт экен. Күн сайын келсе балаңызга тийишти, балаңызга сөз айтты. Дагы бир келсе балаңызга күн бербей койду, жакшыраак тийишип койсоңуз болбойт, сөз менен айтып койсоңуз болбойт. Биринчи сөз менен айтты, энесин тийбегин деди, баламды тынч кой деди. Анан күндөн күн өтүп, баягы убагын, учурун таап айткандыктан аялдын куу түлкүлүгү ошунчалык жаман. Өзүнүн учурун таап, көз кайсы учурда ачуу, кайсы учурда жай, бардыгын характерларга билип калгандан кийин керектүү учурун айтып, уруштуруп, акыры тынды. Ошентип агайыны урушуп, ортодон кыл көп өтпөгөн агайынын ортосунан чоң бир забор тартышып, забор курушуп, дубал тосушуп, ошентип жашап калышты да. Күнөрдөн бир күн сөрдө чай ичип отурушуп, муну эмне дейт экен да аялы, дубал жакты көрсөтүп. Көзүң көрбөйбү? Бул жак дубал дейт экен. Ал жакта ким жашайт? Бул жакта кошунабыз жашайт. Кошунабыз ким? Ал кошунам иним да бир тууган. Мурда ортобуздан кыл өтпөгөн бир тууган иним болчу дейт. Ошондо баягы аял карап туруп, көрдүңүзбү? Мурда кыл өтпөгөн иниңиз менен, ортоңуздардан кыл өтпөгөн иниңиз менен бүгүн ортоңуздарга забор салып койдум дейт да. Мурда сөзүңүздү эстесеңиз, мен сизге көп жакшылыктарыңызга, агайыңыз менен бир тууган болуп жакшы жашашыңызга мен себепчимин, мен дагы ордум бар десем, маани берген эмессиз бул сөздөрүмө. Бүгүн бирок ошол сөздү тастыктап, далилдеп, бүгүн забор дагы тартып койдум дейт да. Жүрүңүз эртең бейишке киришибизге ушул дубал бизге тоскоол болбосун. Бүгүн иниңизден кечирим сурайлы деп, энесинен кечирим сурап жакшы жашоону башташканда, айтайын деген маселе аялдын куулугу, башкалыгы башка өзүнүн ордуна. Бирок ага карата биздин мамилебиз кандай? Чындыгында ойлоно турган маселеден ар ким өзгө жарашасын алат да, жашоодочу. Ким кандай болсо, өзгө жарашасын алат. Канча өрүктү каксаң, ошончолук сени дагы бир күн кагышат. Бирөөнүкүн уурдап, бирөөнүн алмасын жеп, уурдап, жыргап, жатып уктап, түбөлүк жыргап жүрө албайсың антип. Бир күн сен дагы бир нерсең урдашат. Кыссадан кысса ушул айтыла турган маселе ушул такы тери тогу тери жери. Биз кандай болсок, ошондой болот аялыбыз дагы.